саламатсыздарбы? Эфирде тегирмен тили берүүсү алып баруучу мен Перса Сайтбурхан. Биз бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмү структурасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгачкы эле суроо, мына азыр өзүңүз көрүп аткандай эле бул конституциялык референдумдан кийин өкмөттүн курамында көп өзгөрүүлөр болду да. Булардын бардыгы жаңыдан түзүлүп, бирок ошол эле учурда мындай карап көрсөк, бири-бирин кайталаган органдарда кайрадан эле пайда боло калып аткандай болуп атат да. Сиздин оюңузча ушундай түзүмдүн негизи канчалык эффективдүү иш алып бара алат? Бүткүл дүйнөлүк ковид оорусу болуп атат. Дүйнө жүзүндө экономика баары тең жапа чегип калды, экономикасы. Бардык мамлекеттердики. Анын ичинде Кыргызстанга өтө терс таасир тийип атат. Себеби биз эми өнүккөн мамлекеттердин катарына кире эле элек. Өзүбүз эгемендүү мамлекет болгонубуз менен биздин баягы социалдык, экономикалык абал анчейин. Карыздар күчөп кетти. Мына Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда эле 749 миллион долларга келишим түзүлгөн. Анын жоон жарымынан көбү Кыргызстанга келген. Тилекке каршы бир тыйын больница курганга жумшалбай, мына жапа чегип атабыз бүгүнкү күндө да. Өлгөндөрдүн саны 7-8 болуп атат постоянно. Анан бул оор абалда экономикадан, ушул абалдан чыгыштын бир экономиканы көтөрө турган маселе бул туура кадр саясаты деп эсептейм. Бизде система өзгөргөн жок тилекке каршы. Мен бул налог төлөөчү жөнөкөй жаранга тарайтар элем. Биз деген бийликти шайлагандан кийин бийликти сынга алганга, сунуш киргизгенге, талап кылганга акыбыз бар. Ошол себептен мен жаранга тарайтар элем. Мисалы, системаны өзгөртүш керек. Бийлик системасын. Бизге ушу 44 акимдин кереги барбы бүгүнкү күндө кичинекей Кыргызстанга? 7 губернатордун кереги барбы? Баарын кошсоңор канча мэрлер бар. Анан карап көрсөк, мына 2 борборубуз бар, 7 губернатор, эми баягы өкмөттүн өкүлү деген менен баары губернатор. Россиянын бир эле облусубуз Кыргызстанчы. Анан бул кадр системасы өзгөрүлбөгөндөн кийин жыйынтык чыгарыш кыйын. Анан сиз айткандай бири-бирин кайталоочу органдар көп болуп кетип атпайбы? Ушул мына азыр өкмөт мүчөлөрү мурунку эле министрлерди бириктирип санын азайтканы менен ошол эле маалда мамлекеттик комитеттер да түзүлүп кетти. Мисалы, экология менен климат деген комитет. Мамлекеттик комитет климатты кантип өзгөртө алат? Ушул жактарын эске алыш керек эле. Анын үстүнө бул деле убактылуу болуп атат өкмөт. Себеби жаңы конституция боюнча президенттик бийлик өткөндөн кийин жаңы конституцияга шайкеш келе турган президенттик бийлик жөнүндө закон кабыл алына элек. Андан тышкары конституциялык мыйзам бар, өкмөт жөнүндө кабыл алына элек. Сот бийлиги боюнча закон кабыл алына элек. Жогорку кеңештин закону дагы регламент жөнүндө мыйзамында бул шайкеш келе элек жаңы конституция боюнча. Демек, бул убактылуу өкмөт болуп атат. Анан жаштар келсин дегенге мен да каршы эмесмин. Ошол эле маалда билимди, илимди, тажрыйбаны бир дагы акчага сатып ала албайт. Менин жаным кейиткени бул болуп атат. Мисалы, жанагы каржы министрлигине экономика, бажы, салык баарын кошподубу? Бир министрдин 8 орун басары бар. 8 орун басарынын 2-өө биринчи орун басары. Эмне өзгөрүлдү? Баягы эле тармагы, мисалы, экономика министрлиги өзүнчө эле ошол эле штат менен ошолор калды, ошол айлыктар мененчи. Андан эмне өзгөрүлдү? Бул бир чети карап көрсөңүздөр. Экинчиден, бизде кайталоо көп болуп атат. Бул министрликтерден тышкары мамлекеттик комитеттер, анан мамлекеттик комиссиялар, мамлекеттик агенттиктер, ушундайлар көп. Анан кайталоо бир тапшырма кетсе, ушу кичинекей Кыргызстанга мисалы ошончо акимдердин кереги барбы? Биз деген бюджетти бошотушубуз керек эле. Жалаң чиновниктер деле бага бербей, чиновниктер дагы элдин кандай маңдай тери менен акча таап атканын билиши керек дагы. Ишкана уюштурсун, айылга барып эмгектирсин. Мисалы, Ысык көлдүн тескей жагын бир район кылып, күнгөй жагын бир район кылса, Долондун ар жак бетин бир район, бер жак бетин бир район кылса, көл менен нарын бир эле облус болуп келген. Кошсо болбойбу? Биринчи орун басары мейли көлдө отурсун, же губернатору көлдө, биринчи орун басары нарында отурсун. Анан бизде мындай кайталоо азайса жакшы эле болот эле. Бюджетти бошотуп тургандан көрө ошол каражатты жумуш ордун пайда кыла турган
кайра иштетүүчү же завод фабрикалар курсак жакшы болот эле да. А бюджеттин жарымы ошого кетип атпайбы? Андан сырткары мына алардын да командировкалары бар. Ар кандай эл аралык мындай жолугушуулары бар. Эми министрлердин саны азайылганы менен жанагыдай кемчиликтерин айтып өттүм. Алардын баары управление башкармачылыктары калды. Мисалы Минздравдын райондо башкы врачы бар. Райондук больницасы бар. Мен соцтурда эле мисалычы, анын дагы өзүнчө өкүлчүлүгү бар. Экөө тең калды. Облустарда да ошондой болду. Демек, биздин система бүгүнкү күндүн талабына бийлик системасы жооп берет дегенден алыспыз керек. Анан биз ошол референдум мен дагы бир нерсени айткым келет. Сапаты боюнча деле мына бир ай иштейлик бул жаңы өкмөттүн курамычы. Уже вице-премьери өкмөт башчынын орун басары камакка түштү. Дагы бир айым чоң министрликтин стат секретары камакка түшүп атат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кээ бир аким, кээ бир эмелер бир жума иштейлик туруп кетип атат. Аттестациядан өтпөй калгандары болуп атат. Ротациясы башталса, кээ бир барбайм дегендер пайда болуп атат. Эми кичинекей Кыргызстанда ушунчалык чоң машинанын кереги жок болчу дагы, түз башкарууга деле өтсөк болот болчу. Облустар кереги бар, кереги жок. Ошол эле маалда мисалы оптималдаштыруу маселеси туруп атпайбы? Дүйнөзүнүн баары белин бекем бууп кыскартууга барып атат. Анан эффективдүү маселеси болуп атат. Мисалы Баткен облусун жоюу болбойт. Ал деген стратегиялык мааниде. Ар жакта тиги Афганистандан Тажикстан аркылуу контрабанда бар, наркотик бар, контрабанда оружие бар. Анын үстүнө чек ара проблемалары чечиле элек. Бул эске алсак, кандай облустарды жоюп кереги жок. А башкаларын бириктириш керек да, мисалычы. Азайтыш керек да. Антпесек кайда барабыз? Кантип биз мугалимдердин, врачтардын айлыгын көтөрө алабыз? Эми азыркы бийлик аянган жери жок, аракет кылып атышат. Бирок момундай оор маалда биз экономикага өтүшүбүз керек. Экономия жагыначы. Биз дагы бир сизге сунуш айтар элем. Биз баягы ысырапкорчулуктан кетишибиз керек болот. Мамлекеттик кызматтан баштап жеке адамдарга дагычы. Азыр тояштар көбөйүп атат. Пандемияда киши өлүп атса, ооруп атса, аш бергендер, той бергендер көбөйөт. Айласы жок чакырганда барат экенсиң, бирок караң отурасың ошол жердечи. Ошол керекпи мисалы? Ошол каражаты бар киши болсо да бир жөн. А бир топтору кредит алып алып туруп ошо барып атат. Анан кийин азырчы жанагы бийликтеги мисалы кээ бир акимдер кылган деле иши жок калды. Алар тойго, ашка, өлүм житимге барат. Жолбосо ошо борбордон келген комиссияны тоюп, узатып, ошонун курсагын тойгузуп, мончого алып барып ресторандан коноктоп. Башка деле жумуш жок калды да. Сөзсүз түрдө биз оптималдаштырууга барышыбыз керек. Анан сиз кадр саясатын негизи кадрдык маселени карай айта кеттиңиз. Мисалы үчүн азыр карап көрсөк, сиз айткандай эле көптөгөн министрлердин же ошол эле мына октябрь окуяларына кийинки келген кишилердин кайсы бир иштер менен түрмөгө олтуруп атышат, анан кээ бирлери жумуштан кетип атышат. Ушундай негизи сиз мисалы үчүн мамлекеттик тармакта мамлекеттик ишмер катары эмне үчүн ушундай бир кадрдык мындай бир чаңкап атат да, эмне үчүн мындай кадрдын жетишпестиги пайда болду, эмне үчүн ушундай кишилер керек болсо министр, вице премьер министрлик орунга чейин жетип атышат? Ар бир кылмыш жасаган киши жооп бериш керек. Эгер ал соттун өкүмү чыгып туруп камакка түшсө, ал киши жооп бериш керек. Күнөөсү болсо. Бирок саясий куугунтуктарда болгон да, болуп деле келатат десе болот азырчы. Анан мына кечеги эле фактылар, мына азыр мандатын өткөрө элек иштеп аткан 2 депутат камакка түштү. Анан негизи жок, мындай эч нерсеси жок эле камакка алгандай башы 2 бийлик жок. Алардын артында кишилер бар. Мына митингке да уюштуруга болуп атпайбы. Бирок мен айтар элем, мамлекеттин, элдин кендирин кесип убалына калган кишилер сөзсүз эртеби кечпи жопко тартылышы керек. Ага колдоо ошону тууган уруктан, мисалы кадр чечип атканда дагы куда сөөктөн, достуктан кетиш керек. Кыргыз мамлекети бул достордун менчиги эмес. Кыргыз мамлекети бирөөнүн короосу эмес. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде чечиш үчүн Улуу Разаковдун айткан сөзү бар, өзүң таза болсоң, коом да таза болот дегенчи.
Анан ошол залкар кишилерден үлгү алышыбыз керек эле. Ошол Усубалиевден, ошол Мусалиевден, Разаковдон, Кулатов жана башка биздин аталарыбыз аябай татыктуу кишилер бар эле. Анан майдаланып кетип атпайбызбы? Биз сөзсүз түрдө анан ушул президенттин, өкмөт башчысынын тегерегиндеги куда сөөктөрү, достору тигибулар келип башын орто бербей адам биз негизи жеке эле президент же өкмөт же спикер эмес, ар бирибиздин мойнубузда жоопкерчилик болуш керек. Сезишибиз керек. Азыр Кыргызстандын алдында өтө маанилүү маселелер турат. Референдум өттү. Президентти бекиттик. Эми бизде мына Токмок, Ош, Бишкектин шайлоосу турат. Ооба. Шайлоо жараксыз деп табылды. Сатып алуулар болду деп атат. Шайлоо закондору бузулду деп атат. Андан кийин жогорку кеңештикке турат. Ким кепилдик бере алат, что татыктуулар келет депчи. Мисалы, азыр бир мандаттуу болот деп Садыр Жапаровдун да шайлоо убагында айткан сөздөрү бар. Ошол эле маалда партиялык списокто болот деп атат. Эми 90 депутат деген болмок болду. Бул кадр саясат жөнүндө сөз кылып атабыз. Азыркы жогорку кеңеште мисалы 16 комитет бар, 120 депутат бар. Биздин убагыбызда 75 эле болчу, 7 комитет менен жетишчүлүк. Айлыгым мен 23 000 сом айлык алчумун. Азыр эми 80ге чейин чыгышты. Тиягынан биягынан кошуп атышыпчы. Ошончолук отделдер көбөйдү, айлыктары көтөрүлдү. Бирок бүгүнкү күндө татыктуу жогорку кеңеш иштеп атабы же жокпу? Элдин тилекке каршы биздин да мен кыргыз жараны катары айтайын. Кыргыз элинде дагы пейили начарлап кетти. Ниет бузулду. Ысап кетип баратат, иман кетип баратат. Биз көчөдөн азыр келатсаңыз, туурабы, туура эмеспи, эреже бузсаң, же бирөө бузуп атса карасаңыз, замечание кылсаң мушташканга даяр болуп калды. Аялбы, улуубу аны карабай калдык бизчи. Анан биз мугалимдер даже кичине чаап койсо биз эчтеке эле эмеспиз. Азыр болсо жөн эле улууларды свалкага кетирели дегенге чейин барып калдык. Анан тилекке каршы биз мамлекетти кура турган болсок, ар бирибиз жоопкерчилик сезишибиз керек. Эгер ошондо дагы алданып, анан байлар да кайра эле бир мандаттуу округка барсак, мен деле бир мандаттуу округтан 2005-жылы 74-чү шайлоо округунан жетөбүздөн биринчи турду утуп келген кишимин. Бирок ал убактагы шайлоочу менен бүгүнкү шайлоочунун айырмасы бар. Бир мандаттууга барганда бул жакшы бир четтечи. Мисалы партиялык системанын терс көрүнүштөрүн көрбөдүкпү? Мына 10-жылдан баштап элечи. Булар эми партиянын лидерлери чөнтөгүн толтурат экен дагы. Ким акчаны көп берсе, ошол биринчи 10дун ичине киргизет. Азыраак берсе, ал чертте калат экен. Көп берген киши билими барбы, илими барбы, тажрыйбасы барбы? Жок. Ал Золотой Серийинде болду да калды. Депутат болду. Ошон үчүн бул мамлекеттин казынасын уурдап, байып, жер байлыгын уурдап келгендер кайра депутат болуп келбейт деп ким кепилдик бере алат? Эгер бир мандаттууга барсак. Тилекке каршы жан кейткени. Азыр эл деген кыйналып турганда пандемиядан кийин айлык жок. Мына күйүүчү майдын баасы өсүп атат. Бул жерде тамак аштын баары өсүп атат. Коммуналдык чарба өзүнчө билесиңер, ремонт требует, баасы ылдыйлаган жок. Электр энергиянын баасы көтөрүлгөн турат азыр. Кээ бир жерлерде светтер өчүрүлүп атат. Гэстердин дагы бүт акыбалы начарлап кеткен ошочу. Нөөнөтү бүткөн. Анан ошондо татыктуу кадрлар жетектеп атабы? Жок бүгүнкү күндөчү. Анан ошол эле парламенттик шайлоого кайра бир мандаттууга толук кандуу өтүп кетсек, байларды шайлайт элчи. Алат айласынан, анан ошол тууган уруктугу жерге жек кетет ошону. Куда сөөк депчи. Анан кокуйгой байдын оозу ишик болсо да байдын кызы сүйлөшүн болуп иткепибиз кийип калбайбыз депчи. А партиялык системанын дагы ошол мисалы шайлоочулар эми айласы жок, берсе алат. Бирок ошо каршы добуш берсе жакшы эле болмок. Алгандан кийин. Себеби ал мамлекеттикин, ошол элдикин жеп алып келгендер анан кайра бул бийликке келгендер кайра толтургандын аракетин жасап атпайбы? Кандай жол менен келсе ошол менен кайра өзү барып. Ошон үчүн жана камакта азыр мисалы ГКНБнын СИЗОсу толуп турган кез. Анан система жөнүндө сиз бийлик жөнүндө айтып атасыз. Мына мен айтар элем, кээ бир керектүү кызматтар жоюлуп кетти. Мисалы экономикалык кылмыштар жөнүндө. Эми ГКНБнын кызматы бул чалгындоо, чалгынга каршы, коопсуздук, жана терроризм, жана чоң нарко бизнестерге каршы иштеш керек. Эми бүгүнкү күндө бизнесмендер менен дагы алек болуп атышат. Анан салык бажы төлөмдөрүнүн кээ бир умышлын жасагандар бар, атай качыш үчүн.
алар менен өзүнчө структура күрөшүш керек. Коопсуздук комитети бул чек ара чоң проблемалар чыр болуп атпайбы? Ошол маселелер менен зармашташ керек. Ошон үчүн кээде керектүү кызматтар жоюлуп кетти дагы, кереги жоктор пайда болуп калган ошол атат. Бүгүнкү күндө мисалы президент өзүнүн күмөнен өкмөттүн аппаратын бир кылды. Бөлүмдөрү көбөйдү. Бирок менин байкашыма караганда, мисалы сырткы иштер боюнча 2 бөлүм пайда болуп калды. Бир деле кылып койсо болот беле? Болот эле деп ойлойм да. Мүмкүн башкача ойлор бардыр. Бирок бүгүнкү күндө экөө бир эле бөлүм болсо болмок. Андан сырткары президент бул мамлекет башчы. Мамлекет бизде баягы аябай чырырга, басып алууга, мародерлукка, митингге көнүп калыптырбыз. Кыргыз халкы мындай токтолчу маал келди. Биз уят болуп атабыз дүйнө өзүнөчү. Азыр мисалы Кумтөрдө эле албабыз керек дегендер бар. Бирок басып алуудан аз болушубуз керек. Эсиңизде 3 жыл мурун мына жер үйдү барып атчан жигиттер кичине согуп алып барып туруп ошол жерде кызматкерлерин уруп согуп, жатаканасын өрттөп, аларды талап тоноп алган. Ким пайда тапты анда? Эми азыр чырыр болуп кетсе ошол эле тиги центрде тиги хвостохващигин ачып ийсе эмне болот? Биз коопсуздук жагыбызды ойлошубуз керек. Мен патриоттук баягы күнү тиги тажиктер менен чыр болгондо биздин бир топ жарандары патриоттук сезимди сразу көргөздү. Бул колдоого арзыйт да. Ошол эле маалда бул мамлекеттин келечегин түптөгөндө ар бирибиз жоопкерчиликти алышы керек деп эсептейм. Биз деген ушу үлгү боло турган кадрларды алып келиш керек. Бир кандай гана каражатка эч ким сатып ала албайт билим менен тажрыйбанычы. Такшалган кадр. Эми биз 30га чыккандары, 30га чыга электерди да министр болуп калды акыркы жылдарда. Эми коңшу мамлекеттердин же эл аралык уюмдардын бир жака барып сүйлөшүп жүргөндө аң сезими, акыл эси, тажрыйбасы жетеби же жокпу? Же болбосо сынок отдохни или дыши глубже деп койсо эмне дейт? Биз уттурбашыбыз керек да. Биз өзүнчө эгемендүү мамлекет болдук. Bir карап көрсөңүз, эми улуттук маселе дагы алганда биз оондун мүчөсүбүз. Көп эл аралык уюмдардын. Ондогон миллион, 30 миллион калкы бар улуттар өзүнүн туусу жок болуп жүрөт. Биз Кудай тобо дешибиз керек. Ошол эле маалда башыбызды жерге салбашыбыз керек. Биз 6,5 миллион калкы бар мамлекет болгонубуз менен тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз менен Кытай элинен кем эмеспиз деп эсептешибиз керек. Орус элинен кем эмеспиз керек. Тарыхыбыз чоң да биздинчи. Эмне үчүн башыбызды жерге салышыбыз керек? Бирок ошол эле маалда эл журт биригип, ыймандештеп, улууну урматтап, кичүүнү узаттап маал келди. Биз шайлаган кишилер элге иштеш керек. Эл бийлик эмес, бийлик элге иштеши маал келди. Ошон үчүн татыктууларын, кадрдарды алып келишибиз керек да. Алар чекке жылтар мамлекетти оңдоп кете турган программасы, иш алгылыктуу иштер менен барышы керек. Анан сиз азыр өз сөзүңүздө эки акыркы күндөрдөгү актуалдуу маселени айтып кеттиңиз. Бул ошол эле УКМКга кошумча ар кандай функциялардын берилиши, ошол эле жанагы бизнести контролдоо функциясы. Анан азыркы убакта карасак, көптөгөн мурдакы депутаттар, азыркы депутаттар, саясатчылар, булардын баардыгы ошол УКМКнын СИЗОсунда УКМК аркылуу кармалып атат да. Ошол эле учурда алардын баардыгын көпчүлүгү, мисалы үчүн, Кумтөр иши боюнча кармалып атат да. Бул негизи сиздин оюңузча бул Кумтөргө карата биздин азыркы кылып аткан иш-чаралар, ички иш-чаралар азыркы Кыргызстандын ошол эл аралык арбитраждык сотто канчалык жардам берет же мүмкүн мындай минус жагына ойноп коебу дейм. Негизи бул Кумтөр Кыргыз элинин ырыскысы болчу. Муну Акаев, биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баласы Санжар экөө Бирштейнди алып келип, Акаевка сунуштаганда Акаев президент болгонуна чоң өбөлгө болгон улуу жазуучубузду уккандагы, андан кийин өзү аралашып алды. Кызыкчылыгын, жеке кызыкчылыгын бийик койду. Мамлекеттин ырыскысын, элдин ырыскысын чачкан, тескери кылган, чөнтөгүн мамлекеттик кызыкчылыгына бийик койгондор жоопко тартылышы керек. Жөн эле кармабастан аларды кустуруш керек. Бүгүнкү күндө бюджетибиз мындай оор абалда турганда
Мен мисалы кече окуп калдым, Сергей Ибрагимов аттуу жигит мурун бизде депутат болгон. Бул өзү байтың жигиттердин бири. Бакай банк дегени бар. Шампан винкомбинат атасы да белгилүү легендарный парламент депутат болгон киши. Бул киши шампан винкомбинат жана коньяктарды чыгарат. Негизи мен окуганыма караганда муну деле салык деле текшериптир. Эч кандай эч нерсе таппаптыр. Бирок бул өз ыктыяры менен азыркы маалда деп туруп 100 миллион сом которуп берип атат. Муну камайм тигүү деген эч ким жок болчу. Мындай меценаттарга 1-2-3 пьеса жазгандарга баатырлыкты бербей, мындай оор малда экономикалык чоң өбөлгө кылып аткан кишилерге, наоборот ушуларга сыйлык бериш керек деп эсептейм да. Буларды меценаттарды колдошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Жер байлыгын, мисалы көмүрдү казып деле байып алып, мамлекеттик элдин көмүрүн анан депутат болуп отургандар болуп атпайбы? Негизи байлыкты мамлекет колуна алыш керек. Бүттүн өзүндө ошондой. Биз эле таратып ийдик. Анан бул жерде Кыргызстандын улуттук концепциясы жок болуп атат. Тоо кендерин өздөштүрүү боюнчачы. Чеке жылтарлык өкмөттүн программасы жок. Ошону жогорку кеңешке алып келип туруп мыйзам чегини бекитип койсо, мындай башалама болмок эмес. Кумтөрдүн оорусу бүгүнкү күндө коронавирустай баарына тарап атат. Ошол эле Алайда чыр бар. Ошол эле Таласта чыр бар. Ошол эле Солтун Сары Нарыда бар. Ошол эле тиги Алабыкка Чаткалда бар. Тиги Ысык көлдө болуп атат. Мисалы, менин жаным кейигени мен 2005-жылы эмне үчүн мен геолог эмесмин. Специалист эмесмин. Бирок мен азыр любой геолог менен спорт эте алам. 2005-жылы мен депутат болуп келдим, ошондо окуп калдым. Ушу ак туз кенинин тагдырын Израилдин бир соту эки еврей улутундагы соттошуп атат. Израилдин соту чечип атат. Кыргызстан кайда, Израил кайда? Кудай садаган кетейинден. Ушу кумтөрдүн деле тагдырын Торонтодон премьер-министр барып кол койгон. Кумтөр кайда, Канада кайда? Анан бул мамлекеттин ырыскысын коррупция кылгандар жооп бериш керек да. Эми кечеги камагандарды, мисалы, бул купуялык бар тергөө боюнча. Мен бир чет юрист катары айтканда. Экинчиден, ал далили жок мындай камап тигүүгө барганга бүгүнкү күндө баш экөө киши жок. Үчүнчүдөн, эгер алардын канчалык деңгээлде кылмышкерлик кылган болсо, жоопко тартылышы керек деп эсептейм. Анын баарын саясатка айландырып кереги жок. Мисалы, мен деле укугум баргам, мен аны журналисттерге интервью бермей кылган жокмун. Мен да жолуккан бир күнү эки кызматкер менен. Анан мени тергөөчү чакырды, бардым да мен түшүндүрмө бердим. Болгон материалдар менен мен бөлүшкөнгө даярмын. 2010-жылы биз апрелде кеткенде Атамбаевтар команда берген. Камагыла тигилерди тигиндей кылгыла депчи. 3 жыл бою тергөө жүргөн башкы прокуратурада. Кээ бир тергөөчүлөр азыр УКМКда иштеп атат, башкы прокуратуранын тергөөчү. Көзү тирүү прокурорлор бар ошол жердечи. Анан мен 665 нуска документ өткөрүп бергем. Ген прокуратура өрттөнүп кетти дегендечи. Мен көп нерсени билем. Мына жазылган китептердин бирөө турат, Кумтөрдөгү алтын мафия деген. Орусчасы 12-жылы чыккан, Золотая мафия Кумтөр. Мына март айында Кумтөр акталбаган үмүттөр дегени да чыкты. Жакында орусчасы чыгат. Мен докторлук диссертациямда темасы ушул. Бул жерде биздин Кыргызстанда байлык көп, бирок ушу мамлекеттик деңгээлде иштеп чеке жылтарлык пайда келген жок да. Эмне үчүн биз ушу алданып эле басып жүрөбүз? Мен бул бийликке ушул убагында да жазган, бул да кайрылып кетип атам да. Ушул Кыргыз алтынын ордуна өндүрүш ишканасын ачпайбызбы депчи. Өзүбүздүкүн казбайлыбы? Эми биз алтыны жок да чап келгенбиз. Кыргыз элинин ден соолугу келечеги алтындан өтө баалуу. Бизде ата-бабабыз да кечирбейт, Кудай да кечирбейт, келечек урпактар да кечирбейт, эгер биз жалаң элек башты кадыша менен алып калсакчы. Ошон үчүн жанагы экологияны сактап, биринчи очередь, элдин ден соолугун, келечегин сактасак, өзүбүз алчу маал келген. Болбосо биздин гендерди кытайлыктар да казып атат, казакстандык казып атат, орустар казып атат, англичандар, канадалыктар, америкалыктар, израилдиктер, ким гана казбайт. Анан майын калпып кетип, биз көк сүтү менен калып атпайбызбы? Каста кайша менен калып атат. Канча жол бузулат, элдин ден соолугу бузулат. Биз мындай кете берсек, азыр мен сизге да бир маселе айткым келет. Мисалы, суусуз жашоо жок. Дүйнө жүзүндө кургакчылык болуп, бир топ мамлекеттерде суусу жок таскасы чыгып атат. Советтер Союзу убагында сууну тейлеп, Союз убагынан бюджеттен акча бөлүнчү дагы ошол эле каналдарды, ошол суу сактагычтарды, ошол элдин айлыгын, техника, орошение системасын баарын бюджеттен каражчу. Кыргызстан бөлүнгөнү коңшу мамлекеттер бекер алып атат дагы. Биз сиз менен төлөп атабыз.
Айылдын жеринде 5 сотық жерин суарса, азабын беріп төлетіп атат. Очередке тұрып атат, суу жетишпей атат. А мөңгү сууну таптаза мөлтүрөгөн сууну каналдыктар бекер алат. Эми биздин өзүбүз да күнөөбүз бар. Биздин кадр саясаттын начарлыгы. Ушул эле жогорку кеңеш 3 жыл мурун ошол тиги бийликтин командасын аткарып туруп 2 мөңгүнү бекер берип койду. Ошонун үстүнө акбал кылды. Эми эмне болду? Катастрофа келип атабыз. А бекер бергенде эмне акысы бар? Кимдин акысы бар мунучу? Ошол кишилер жоопко тартылышы керекпи же жокпу? Мен 5 этаж үйдүн 4 этажында жашайм. Счетчик менен мен сууга төлөп атам. А эмне үчүн булар төлөбөйт, алтын казып атыпчы? Ошон үчүн мен муну саясатташтырып кереги жок деп эсептейм. Күнөөсү жок болсо акталып чыксын. Мисалы мына Садыр Жапаров да отуруп чыккан. Заказ болгон, саясий болгон, Атамбаевка жаккан эмес, камагыла деген Текебаевдер мына чыкпадыбы? Соталиновдор камакта отуруп чыкпадыбы? Алар азыр сотко берип, бийликтичи компенсация алган акысы бар. Анан бул кишилер дагы мен аны билбейт экенмин, тергөөчүнүн кайсы деңгээлде, кайсы аныктамасы менен соттун чечими чыкты 2 айга камакка алчу. Мисалы Игорь Чудиновду суракка алып туруп чыгарып койду. Анан калгандары мисалы Максат Сабиров да бүгүн сурак берди. Эми баарын эле саясатка айланыштырып, анан ошол жерде элди чогултуп ызы чыгыла берсек, жакшылык менен бүтпөйт биздикичи. Ошон үчүн туура эмес кылса, азыркы бийлик дагы кийин жооп берип калат. Өмүр бою бийликте отурган эч ким жок. Башынан өттү баарын тең. Бирок коронавирустай оору бул жугуп атканы муну кесчү маал келди. Токтотчу маал келди. Бирок ошол эле учурда алып карай турган болсок, мисалы үчүн биз 2003 жылдагы дагы 2009 жылдардагы бүт жанагы кумтөр боюнча комиссиянын ошолор боюнча келишимди түзгөн кишилердин бирөөсү Акылбек Жапаров азыр кайрадан эле ошол кумтөр маселесинин комиссиянын башчысы болуп турат да. Анан ошол кишилердин эмне үчүн жоопкерчилиги ошол жакта болуп атпайбы негизги маселечи? Эмне үчүн ал киши жооп бербей, башкаларын мындай түрмөгө камап атат дегендечи? Ушундан улам жанагы саясатташканы ушундан улам болот. Закон алдында баарыбыз бирдейбиз. Президент баш болуп, жөнөкөй чабанга чейинчи. Анан мен ишенем Акылбек Жапаровду дагы тергөөчү чакырарыначы. Себеби ал кишинин азыр ысымына ар кандай пикирлер бар. Мен деле билем таанын ал кишиничи. Мен менен 3-4 жолу телефондон чалып сүйлөштү. Бул жанагы март айында кумтөр боюнча китептин презентациясы болуп атканда да бет ачарына ошо жетик мамлекеттик деген комиссиянын мүчөсү келип катышкан. Анан тилек каршы эрте кетип калышты. Андан кийин да бир топ суроолор. Мисалы мамлекеттик деген комиссия ишин аягына чыгарган жок. Көп маселени ушул Акылбек Жапаров билет дагы, анан Замир Санаманов деген экөөлүү түшүнөт экен. Замир Санаманов Тоген министри болгон, биздин убакта да тиги комитет төрага болгон депутат, бул акыл эстүү түшүнгөн киши. Акылбек Жапаровдон ошо мамлекеттик мен кадрга токтолуп кетейин саясатыначы. Ушул жогорку кеңеш бул тилекке каршы мөөнөтү бүткөн жогорку кеңеш. Самопал деп айтсак болот. Андан кийин келип туруп мамлекеттик деген комиссияны түздү. Мен бир чети жогорку кеңештин ички дүйнөсүн жакшы билген киши катары айтайын. 2 жолу вице-спикер болдум. Эми 2 жолу шайланганыбыз менен биз 408 ай эле иштедик, 10 жыл эмес. Анан 2 жолу ошо вице-спикер кухнясы жак. Экинчи жагынан юрист катары айтканда парламенттин эле комиссиясы түзгөн акысы бар. Өкмөттүкүн. А мамлекеттиктики мамлекет башчысы эле түзөт. Бул жерде мамлекеттик комиссия деп койду, мейли дүйнөлүк комиссия десин, жыйынтык чыкса жакшы да. Анан бул комиссиянын мисалы билбеген маселелери бар. Ушул комиссияга кесипкөйлөр толук катышты дегенде мен алысмын. Мисалы бул кумтөрдүн башынан эле легендарный парламентте төрага болуп турган аксакал көз түрү турбайбы? А эмне үчүн ошол кишини бир чакырып мамлекеттик комиссияга бир сурап түшүнбөгөнүн айтып, ошо Үмүткар Шеримкуловду бир акыл эсин сурап коюшкан жок. Андан кийин ошол легендарный парламенттен комиссия түзүп турду. Акмусович баш болгондордончу иштеген Кубанычбек Идинов деген көзү тирүү депутат бар. Ошолдо депутат болгон. Доктор экономических наук. Андан кийин тиги Кубат Осмонбетов деген аксакал бар. Доктор геологических наук, профессор, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Көзү тирүү турат. Ушу кумтөрдү изилдеп,
1987 жылы запасын анықтап қол қойған кишилердин бири. Москва бекіткен онунчу. Ал кишинин бүрүшү ашып койгон жок. Мен өзүмдү сунуштаган жерим жок. Мен 45 жолу канадалыктар менен соттошком. Мамлекеттин өкмөтүн 3 маселе менен сотко берип, экөөнү уткам. Менде соттошко тажрыйбам бар. Эми сизге да бир ачык нерсени айтып коеюн. Азыркы өкмөт менен да соттошуп атат. Мына бүрсү күнү административдик сотто иш каралат. Себеби азыркы өкмөт дагы, мисалы Абылгазиев 16.330 гектар жер берип салды. Кызыл китепке берген жер. Особо охраняемый зона жөнүндө закондор бар. Бизде тиги өзгөчө корук жөнүндө 1994 жылы кабыл алынган закон бар. Ошону көзүн илбей туруп берип салышты 16.330 гектар жер. Жетөгүз районунун 3 айыл өкмөтүнүн жери кетти. Жетөгүз, Ырдык, Липинг айыл өкмөт. Бизде мисалы салык законун эч ким атмен кылган эмес. Эми үчүн бир тыйын төлөбөй 16.330 гектар жерди алып аттык тигилерчи. Казып ишти андан да. Ушул жерде да коррупция бар. Ушул жерде да миллиарддаган сом канадалыктар салык төлөбөй койду. Тилекке каршы бул мамлекеттик комиссия жөнүндө бир сөз айткан жок. Мисалы, бул 10.070 гектар жерди Акаевдин убагында берип салган. Салыктан, бажы төлөмдөрүнөн бошотуп салган. Эми 16.000 гектар жер башка жерде турат. Бул жерден бошонгон салыкты алып алып туруп, ошол товар, сырье, техника, горючий барын алып техникага апарып тиякты казып атат. Эмне мамлекет албайбы бюджетке керектүү акчанычы? Ушундай сунуш айтарлык. Мен аны өкмөткө тети Абылгазиевдин токтомун чыгаргыла жоккочу. Кайра алгыла, анын төлөмдөрүн төлөтүп бергиле деп санап туруп, мисалы 67 миллион сом жер салыгын эле төлөш керек болот 3 жыл айыл өкмөтүнө. А тиги дүйнөзүндө өспөгөн өсүмдүктөр, дүйнөзүндө жок жаныбарлар бар жерди берип салып биз талкалап атпайбызбы? Муну ким кечирет кийинчи? Сурайт да бизди. Табигатка канчалык жаман мамиле кылсаң, эртең табигат оны тескери жооп берет. Мисалы Кумтөр 2 деген проектке кирбей койгондук үчүн 2014 жылы Атамбаев президент болуп турганда бир адвокаты жок эле алып койсок болот болчу Кумтөрдү. Себеби башкы келишимде ошондой жазылып турат. Тигилер баш тартса алып койсо болот эле. Анан мисалы мен сизге кичине бир жабык эшик терезени ачып коеюн. Кумтөрдө эң чоң расходу кайда кетет? Муну мамлекеттик комиссияда айтпай койду. Эң чоң расходу бул кээ бир айтат бензинге, кээ бир айтат айлыкка. Жок, андай эмес. Руда ташыган машиналар. Бир күндө кыштында такыр болбой калды дегенде 17 000 тонна руда ташылат фабрикага. А так 27-29 000 тонна руда ташыйт. Ал машиналар кимдики? Көпчүлүгү менчикке калган. Анан биз Кумтөрдү токтотпошубуз керек. Бул азыркы бийлик жогорку кеңешке сунуш кылып туруп, тиешелүү каражатты бөлүп, азыр юридикалык компания алыш керек. Себеби Центр уже сотко берди, эл аралык сотко. Камылга көрүш керек. Токтоп калбаш үчүн керектүү товар, сырье, деталь, техникаларды келишим параллельно түзүп туруп алып келиш керек. Анан Кумтөрдүн алтынын тиги Бөлтүрүк мырза, Теңиз Бөлтүрүк сатканда акысы жок. Ал жерде бул кыргыз алтын сатышы керек. Ал деген биз Центра менен келишимде эч ким жокко чыгара элек азыркы күндөчү. Биз ошонун менен иштеп атабыз. Анан аны деген дүйнөлүк баа менен сатыш керек. Мисалы мени коопсуздандырганы, тынчсыздандырганы чындыгын айтканда, мен жаран катары, кыргыздын жараны катары биз утсак экен деп турабыз. Жер байлыгы мамлекеттики, элдики. Сизге да тиешеси бар, мага да тиешеси бар. Мен да ата-бабам сөөгө коюлган ушул жергечи. Мен кетчү киши эмесмин. Бала чакан мен кийин жооп беришим керек анын алдына дагычы. Экологиясы талкалап салсак, бизди эч ким кечирбейт. Бул жерде алтын деген мамлекетке алынышы керек. Мен бул бийликтин бүгүнкү кадамын мен колдойм, чечкиндүүлүгүнчү. Бирок азыр алар айтып атат, ошол эле Европа банкы бар акционер. Уже билдирүү жасады. Бул рейдерский депчи. Канада менен Англиянын элчиликтери заявить этти, эми алар өзүнүн бизнесмендерин колдой берсин. Бирок юридика жагына келет, такалат бардыгычы. Ошол экология маселеси, салык маселеси боюнча азыр мына почти 6 миллиард долларга салык октябрь соту чечими чыкты. Анан бул Теңиз Бөлтүрүктөр, мисалы Акылбек Жапаров, сиз айткан кадр, экөө пресс-конференция өткөрдү. 29 миллион долларга улуттук банкка Кумтөрдүн алтынын саттык деп. Эртеси эле улуттук банк айтып атат, биз алган жокпуз дейт.
Ошол түнү тиги центра билдирүү жасап чыгарып ишти. Акипресстен окуду мисалычы. Алар айтып атат, бир жасалма счетко 29 миллион которулуп атканын биз бөгөт койдук депчи. Бул жакшылыкка алып келбейт деп эсептейм. Анын үстүнө мына Акаевдин убагында аябай жаман келишимдер түзүлгөн. Кыргызстан 2003 центра. Андан кийин сизге мен бир информация айтайын. Кыргызстандын жеке эле кумтөрүнүкү эмес, бүткүл алтын, күмүш байлыктарынын баары Россиянын Номос банк аркылуу сатылып келген. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отунбаевдин убагында, Атамбаевдин убагында. Андан кийин Сооронбай Жээнбековдор келгени Москванын банк аркылуу сатыла баштады. Эмне үчүн Кыргызстандын улуттук банк аркылуу сатылбайт? Мен убагында өкмөт башчыларына кат жазгам, жолуккам, сунуш кылгам. Айткам да келгиле, Кыргызстандын бул кыргыз алтынын ордуна өндүрүш компаниясын түзөлүк. Бир. Экинчиси, Кыргызстандын канадалыктар дейт, банктарыңар неустойчивый деп, анда улуттук банк аркылуу сатсын. Бизде калат эле да. Жок, Россиянын бир банк аркылуу сатылат. Биздин алтынды ташышыбыз керек. Тигилер команда берет. Алтынды, мисалы, Индонезия же Малайзия сатып алып, ошол жака жеткизип берилет. Эмнеге чыгым бизге мойнубузга алышыбыз керек? А улуттук банкка пайызы калса жаманбы биздин банкка? Жок. Бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар да. Азыркы бийлик аны текшерип туруп бизге алып келсе болбойбу? Болот болчу. Сооронбай Жээнбековдун убагында мына азыр кыргыз алтындан деле сураса далилдеп беришет. Канча тонна алтынды Москванын банк аркылуу сатыла баштаган. Биздин улуттук банк аркылуу сатыш керек. Мен сизге дагы бир жабык эшикти ачып коеюн. Эмнегедир кыргыз тарыхында жалаң кыргыздар мен деле мүмкүн көп айтып калышы мүмкүн. Алтын жөнүндө эле сөз кылабыз. Алтын жанындагы металлдар кайда? Мен депутаттык иликтөө жүргүзгөм убагындачы. Мен бул депутаттын иши эмес, өкмөттүкү. Чарба, экономика, алтын кен жай байлык баарын өкмөт чечет. Бирок 2008 жылдын 1-январына чейин 62 тонна кумтөрдүн эле күмүшү сатылган. 62 тыйыны мамлекеттик бюджетке түшкөн эмес. Бул эмне коррупция эмеспи? Эми андан бери 13 жылдан бери 14 жылга кетти. Жок дегенде 200 тонна күмүш сатылды. Ким сатып атат? Кыргыз алтын сатып атат. Канадалыктар эмес, кыргыз алтын сатып атат. Мисалы тиги фабрикада кумтөрдө аяктан доор эле чыгат. Жөнөкөй орус тили менен айтканда бөлкө нанга окшош чыгат. Биздин багыбызга Тоген комбинаты бар. Карабалты. Ошол жерге алып келет да анан бөлөт. Бөлгөндө биринчи орунда 82-84%га чейин алтын, андан кийин күмүш чыгып атат. Күмүш кайда? Бул бир маселе деңиз. Анан тилекке каршы Акаевдер түзгөн келишимде алтын жөнүндө эле түзүлүп калганда башка металлдарды бөлүп алуу жөнүндө бир да сөз жок экен. Ал жерде миллиондогон тонна күкүрт жатат. Ошол эле коңшу Кытай алмак. Биз өзүбүздө жумуш орду жок болуп, миллиондогон киши, миллиондон ашык киши мигрант болуп жүрөт көчө шыпырып. Ошол эле маалда биздин алтынды баары эле казып атпайбы. Эмне үчүн биз өзүбүз иштете албайбыз муну? Анын үстүнө мен сизге дагы бир маселе, маанилүү маселе айтайын. Мамлекеттик деңгээлде жана жергиликтүү деңгээлде деп байлыктар экиге бөлүнөт. Аны өкмөт бекитет закон боюнча. Ошол эле роялти, ошол эле тиги лицензия закону боюнча, ошол эле тиги. Эми 300 сомго лицензияны алып туруп 3 миллион долларга саткан фактылар көп болгон да. Ошону бекитпей бийликтегилер тейлеп келген. Өз кызыкчылыгын жогоп. Анан мүмкүн ошолорго аралашкандар бардыр бүгүнкү күндө да. Бүгүнкү тергөөгө түшкөн кишилерчи. Анан аны эле тиги ойго окуйда эле, мисалы, мен деле саясатка айландырсам болмок. Мени чакырды, бардым, мен тиешелүү документтөрдү, тиешелүү эмелерди, көрсөтмөлөрдү айттым билгенимди. Мен жашырганда акым жок. Себеби мисалы жаза кодексинде жазылып турат закондочу. Сиз мыйзамсыз иш аракет кылсаңыз, же мыйзам чегинде иш аракет даже кылбай койсоңуз, сизди жоопко тартат. Преступление — это действие противозаконное или бездействие. Аны билип туруп мен эмне үчүн унутпай коюшум керек? Мен моралдык жагы да бар. Эмне үчүн унутпай коюшум керек? Көрүп билип турупчу. Мисалы, кумтөрдүн тагдырын эмнеге Торонтодо чечишти? Жеке кызыкчылык болгон үчүн чечишкен. Центранын эмне кереги бар эле?
Мен сіздердің каналыңар арқылы бүгін екінші жолу айтып атам, бұл азаттықтан айттым бүгін сіздерден. Улутташтыруу керек болчу. 2007 жылы бұл биринчи законду мен алып чыккан. Бийлик колдобой коюп, өкмөт артка жылдырып, жогорку кеңеште мындай закондорчу, экономика менен байланыштуу закондорду сөзсүз өкмөттүн макулдоо керек. Ошондо каршы болуп төрагалар артка жылдырып турган. Аны даярдык керек биринчиден, жанагыдай материалдык техникалык жактан. Бирок ошол эле маалда улутташтырганга биздин акыбыз бар. Бул мамлекеттик деген комиссия, сиз айткан Акылбек Жапаровдор дагы же акыл эси жетпиби, же толук иликтеп бүткөн жокпу. Кыргыз мамлекети эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Ал жерде жазылып турат. Бизде ушул мисалга Кумтөр боюнча Кыргыз мамлекети чет элдик жаран болобу, юридикалык жагы, мамлекеттик жагы, жеке ишкерлери биздин мамлекетте экономикалык чарба ишин жүргүзүп аткандан кийин эл аралык хартияда жазып турат. Талап кылганга, текшергенге, отчет алганга, ал тургай коопсуздук келип атса, жарандарды мамлекеттин улутташтырган акыбыз бар. Биздин Конституцияда буга жол берет. Бирок Конституцияда жазып турат. Упущенный выгодасын төлөп беришибиз керек деп. Мен айтар элем, улутташтыруу бул экинчи этап болуп турат. Азыр убактылуу башкарма киргизгенден кийинчи. Бирок убактылуу башкарма киргизгенден кийин 3 айлык мөөнөт кирбеди. Мисалы 29 жылда болгону 420 тонна алтын алынып 11,5 миллиардка сатылса, азыркы коюлган кине почти 6 миллиард долларлык. Экология 3,5 миллиард, анан салык, анан пеню штрафын салганда почти 6 миллиард болот па октябрь айынын соттун чечими. Биз анда эмне дагы бир 10 жылга чыгышыбыз керек да. 3 айда биз ала албайбыз да. Демек экинчи кадам кайда баратат? Бул улутташтырууга баратат. Улутташтыруунун жанагыдай плюс минустары бар. Биз толук кандуу далилдер менен барсак, утуп алсак дегенде 2,8 болуш керек. А утулуп калсак, биздин өкмөт 30 жылдык тарыхта утулуп келатат. Ошол эле Кумтөр менен байланыштуу жагын айтайын. Жанагы 10-жылы убактылуу өкмөт кандай банкта талап тоногонун билесиздер да? Саясатчылар аралашып, ошо ячейкалардагы алтындар чыгарылып кеткен. Ошол банктын ээлеринин бири Надель деген мырза Европадан сотко берди, 17 миллион евро утуп койду кыргыз өкмөтү. Өкмөт төлөгөн жок, алып туруп Центрадагы өкмөттүн арест коюп койду акциясына. Андан кийин эсиңиздеби, бир түрк жаран Аккеме мейманканасы менен Чырыдадагы соттон утуп алды, даже убактылуу өкмөт адвокат жиберип да койгон эмес. Убактылуу өкмөттүн күнөөсү көп бул жердечи. Ал дагы арест кое алды. Анан эми биз утула берсек, биз биринчиден 77 миллион 401 миң 678 даана акциябыз бар. Азыркы күндө дагы 26,5% акциябыз калды. Ошондон да кургалсак эмне болот? Андан сырткары мына бул Центрадагы акционерлердин бири Европа банкы реконструкция развитиясы. Дүйнөлүк банктын акциялары турат. Булар эң чоң институттар. Кыргыз өкмөтүнүн карыздары бар, кредиттерибиз бар, грант алганбыз ошолордон жагычы. Эл аралык инвестициялык имидж бузулат. Биз басмачы мамлекет эмеспиз. Биз социалдык, укуктук мамлекет куруп атабыз. Андан кийин утулбашка аракет кылыш керек. Жет өлчөп бир ченеш керек. Өзүң бир сезсең, бирөө сезгин. Алардын юристтери такшалган кыйын нерселер. Биз ошолорго бара тургандан кийин, мен азыр Теңиз Бөлтүрккө сунуш айтар элем. Кыргыз алтын менен биригип, өкмөт башчысына айтар элем. Отургуладагы даярдыкты көрүш керек шыман алып турупчу. Ал ошол банктардын жанагы крупный акционерлерди чакырыш керек. Карагылачы, тетиги проходимисттер силерди да сызга отургузду, бизди да отургузду. Силерге биз каршылыгыбыз жок. Силер дагы бизди колдоп койгула. Биз аласабызды алалык, силер дагы алгыла. Бирге баралы депчи. Конкреттүү фактылар менен, документ менен. Эмне бул жакшы жол эмеспи? Анан улутташтыруудан башка дагы жолу бар. Мисалы, Центрана 2003-жылы Танаев мырза Мас абалында кол койгондо 31 декабрда. Центра түзүлдү. Кыргызстан 67-тен 33-кө түштү. Бул таза афера болгон. Акаевдин буйругусуз эч кылган эмес. Мен бул тергөөчүлөргө да айттым. Жанагы Белковская деген айым бар. Эми Танаев өлүп калды. Белковская деген юротделдин заведующий болчу агы. Ошол арак куюп берип, закус берип турган Танаевга.
Тиги Акаевдин буйругу болуп анан тиги кол койгон. Анын башы экөө эмес да. Андан кийин Нели Бешиналиева деген айым болгон. Юстиция министри. Ой, кол кое бер, Танаев, сага уруксат. Жогорку кеңеш чыкайт этпегин деген. Кагазы бар. Азыр да биздин жаран. Жогорку соттун төрайымы да болгон. Бул өзү негизи Өзбекстандан келген аял. Чирчиктен төрөлүп Ташкент областына ошол жактан келген. Ошону эле көкөлө түштү да, аябайтчы. Ушул эки айымды жоопко тартыш керекпи? Жок бул же. Аны тиги Белковскаяны январь айында Акаев келип турган заслуженный юристтер берип атпайбы? Мына сага молодецсиң депчи. Андан кийин Центра түзүлгөндө Кумтөр 716 тонна запасы бар болчу. Андан кийин 10 тонна көбүрөөк чыккан, жана борбордук деген аятта 720 тонна. А ошол эле Центрага кирген Боро, Гатсурт кени бар. Монголияда. Мен изилдеп келгем анычы. Комиссия менен барып турупчу. Документтер бар мендечи. Видеолор бар. Алар эки генди кошкондо, Америкадагы Невада штатындагы рентгенин кошкондо, үчөөнү кошкондо Кумтөрдүн запасынан 6 эсе ген болгон. Демек, эмне үчүн биздики кайра 33-кө түшүп калган? Бул жерде коррупция. Ал бир. Андан кийин ошол эле Центра рентгенин Канаданын Барик Голд компаниясына сатып ийди. Кайда биздин мейли 33%? Жок болуп атпайбы? Анан бу тетиги Барик кемесинчи тиги аны сатып ийишти, алды. Бизге пайызы түшкөн жок. Ошол эле тиги Монголиядагы Гатсурт кен иштеген жок. Бир да тыйын пайдасы жок болуп калды. Бул афера менен просто кошуп коюшкан. Себеби ал деген менчик экен. Даже мамлекет тиешеси жок. Анан берки Боро кенинен 42 тонна алтын алды дагы 42 тыйыны Кыргызстанга түшкөн жок. Бул эмне? Центраны ал үчүн эмне макташ керекпи, же орден бериш керекпи? Бул афера болуп атпайбы? Ошонун негизинде эле Кыргыз өкмөтү азыр Центрдан чыкса, биз чыктык, силер алдадыңар, биздин үлүшүбүздү берген жоксуңар. Анан азыр Центраны багып аткан Кумтөр. Мына тетиги Канададагы генди каза баштады, эми ал аз эле. 98%-ына Центраны Кыргыз өкмөтү багып атат. Кумтөрдүн эсебинен. Чыгып кет. Бул эмне, жол эмеспи? Жол. Аны улутташтырып анан пайызын төлөп отурбай элечи. Бирден бир жакшы жолу болуп атат да. Коррупциянын негизинде. Дүйнө жүзүндө коррупцияга аралашса, жанагыдай өлүм житим болсо, экология бузулуп атса, салык төлөмдөрүн төлөбөй атсаң, бул адам өлтүргөнгө барабар. Мисалы, суунун баасы азыр тиги бензинден көтөрүлүп барган жери бар. Андан кийин биз эмне үчүн аларга бекер суу бердик? Муну деген мен дагы жол жобосун айтып коеюн. Өкмөт 2017-жылы кол коюп салып атат. 2017-жылы. Атамбаевдин буйругусуз андай кыла алмак эмес. Ал жерде бүткүл маселеси болсо, проблема болсо, ошол эле салык түрүндө экология боюнча же бажы боюнча киши өлүп калса, баарын өкмөт өзү мойнуна алып атат. Ошол эле Центр таза акчасын алып кетет өкмөт. Мындан чыгып кетсе азыр өкмөт токтом менен тигинден чыгып кетсе. Андан кийин 2 мөңгүнү бекер берип койбоду. Ушул эле парламент. Анан кайра суу төлөмүн төлө деп атат. 2 мөңгүнү бекер берген закондон жокко чыгарыш керек. Ушундай жолдор менен барышыбыз керек. Анан тиги төлөмдөргө давай төлөгүн депчи. Менин сунушум, биз утулбашыбыз керек. Ошо даярдык көрүшүбүз керек. Кумтөрдү бир күн токтотпошу керек. Кумтөрдү 3,5 миң эле киши эмес, 11 миңге жакын киши иштейт. 3,5 миң киши ошол жерде постоянно иштейт. Ал жерде подрядчик, субподрядчик деген бар. Пострадает жапа чегет бюджет, жапа чегет социалдык төлөмдөр. Анан 3,5-10 миң киши жумушка чыккан керек жок бизге. Ошон үчүн биз бир да күн токтотпошубуз керек дагы. Мамлекеттин пайдасына чечиле тургандай, сотко барсак ошолор менен тең талаша тургандай, утуп ала тургандай барышыбыз керек. Биздин убактыбыз аз калды. Анан акыркы суроода бул ошол сиз айтып кеткен ошол эле Кумтөр иши боюнча ошол эле жанагы жаңы кодекстерди, мисалы үчүн азыр ондогон кодекстерди кайрадан кабыл алуу керек болот, жүздөгөн мыйзамдарды кайрадан кабыл алуу керек болот. Ушуга сиз мисалы үчүн мурдагы парламентте иштеп кеткен киши катары азыркы парламенттин дарамети жетеби? Жок, бул деген биринчиден мөөнөтү бүткөн парламент. Анан азыр деген 4 маселени биринчи чечип алыш керек буларчы. Жаңы президент жөнүндө бийлик жөнүндө конституция кабыл алынгандан кийин президенттин бийлиги жөнүндө бул конституцияга шайкеш келген законду кабыл алып бериш керек.
конституциялык мыйзам шайлоо жөнүндө кабыл алыш керек. Себеби азыркы шайлоону аныкташ керек. Бул деген элдик талкуудан өтө турган мыйзамдар деп атам. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Муну да кабыл алыш керек. Ал деген талкуудан өтүш керек элден. Анын бир күндө туура эмес болуп калат. Ошол сот бийлиги жөнүндө бул биринчи закондорду өтө маанилүү кабыл алыш керек дагы, бул тарап кетиш керек. Кийинки парламент келгенде калгандарын баарын шайкешке келиш керек. Бул биринчи задачалардын бири. Номер 1 деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө легитимсиз парламент болсо дагы булар керек болуп турат. Ошон үчүн бул вазифасын аткарыш керек дагы, анан эл катары шайлоого барыш керек. Чоң рахмат. Чырыры жок, мыйзам чегинде сатылбай, эртең эле кайра өзүбүз сайлаган бийлик ушул акмак экен дебей, анда биз өзүбүз акмакпыз. Эгер ошол бирдемесин берсе, алып коюп туруп ошол шайлап алсак. Мен каршымын буга чейин. Эгер таза эмес өтө турган шайлоо бул жакшылыкка алып келбейт. Дагы ырчыр болуп, дагы революциямызга кереги жок деп эсептейм. Чоң рахмат. Биринчиден бизге келип ушундай маанилүү анан кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен өкмөттүн жаңы түзүмү, кумтөр маселеси, негизи эле Жогорку Кеңештин азыркы абалы боюнча сөз кылдык. Алып барган мен Периза Сайытбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.